Банк, нотариус, котормо жана башка кызматтар калкты тейлөө борборуна жайгаштырылды. Заманбап жай күнүнө 1,5 миңге чукул жаранды кабыл алууга ылайыкташкан. Бишкекте эң ири калкты тейлөө борбору ачылды. Мында 25 мамлекеттик кызмат көрсөтүлөт. Өзгөчөлүгү дүйшөмбүдөн тарта эртең мененки саат 9-дан кечки 10-го чейин кардарларды кабыл алат. Бул жайда ыңгайлуу шарттар түзүлгөн, күтүү залы кенен, жарандардын ортосундагы социалдык аралык сакталат. Мекеменин жалпы аянты 1200 чарчы метрди түзөт. Татуулдар ушул жерге кайрылып акысыз юридикалык жардам алса болот. Ошондой эле эне жана баланын атайын бөлмөсү дагы каралган. Бул калкты тейлөө борбору ушул өкмөт аркылуу биздин имаратты берилди. Ушул инфоком ишканасы ичиндеги болгон имараттардын баарын жана орг техникалардын баарын тең ушул өзүбүздүн эсебибизден алдык. Бул өлкөдөгү 27-чи калкты тейлөө борбору. Жибек жолу менен Ибраимов көчөсүнүн кесилишинде орун алган. Жайгашкан жери жарандар үчүн ыңгайлуу. Атуулдар паспорт алуу, алмаштыруу жана жарандык абалдын актыларын каттоо кызматтарын пайдалана алышат. Тейлөө жайына келгендердин бири Галина Александровна. Ал Орусиянын жараны. Кыргызстанга балдарынын үйүнө конокко келген. Ким кайда жашаганы маалым болуш үчүн убактылуу каттоого турууну эп көргөн. Тез тейлейт экен. Кызматкерлери сылык мага жакты. Жарым жылдан бери бул жакта балдар менен жашап, неберемди багышып жатам. Бала бакчылар толук иштеп баштаганча бул жакта болом. Ошондуктан убактылуу каттоого турууну туура көрдүм. Кезегимди күтүү менен кошкондо 15 мүнөт убакыт кетти. И вот регистрация. Борбордун ачылышы калкка кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртып, ашыкча убаракерчиликти жоюуга багытталган. Бул тууралуу өкмөт башчы Улукбек Марипов белгиледи. Премьер-министр алдыда көп функциялуу тейлөө борборлорун ачуу пландалып жатканын айтты. Өтө жакын арада ошо Бишкек жана Ош шаарларында көп функционалдуу, универсалдуу сондорду ачалы деп турабыз. Бул мындайча айтканда автоунаа тейлөө борборлорундагы узун кезектерди эске алып, универсалдуу калкты тейлөө борборлорундагы автомашиналарды каттоо, автономерлерди алуу деген кызматтар дагы киргизилмекчи. Ошондой эле универсалдуу борборлор мындан дагы айырмаланып, дем алышсыз, без выходных иштей турганын мен сиздерге айтып кетмекчимин. Өкмөт башчы борбордун мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Мында бардык процесс автоматташтырылган. Күнүнө 1,5 миң жаранды кабыл алууга ылайыкташтырылган. 16 жаштагы Жасмина Карбозова кардарлардын катарын толуктап, биринчи паспортун Улукбек Мариповдун колунан алды. Барын бул жактан кылдык, сүрөткө бул жактан түштүк. Очередке деле турган жокпуз, баары батыраак болду. Паспортту биринчи жолу алаткандыгына байланыштуу башкача сезимдер болду. Аталган борбордо өзүн-өзү тейлөө бөлмөсү да ачылды. Анда мамлекеттик каттоо кызматынын 29 кызматын портал аркылуу колдонууга мүмкүн. Бул сканерларды эмне үчүн койдук? Азыр жана государственный портал чыгып, ушул мамлекеттик услугаларды чтобы они могли свои паспорта или какие-нибудь документы отсканировать, уже электронный Ошондой эле жарандардын убактысын үнөмдөө максатында аралыктан кезекке жазылуу мүмкүнчүлүгү каралган. Телефондон эле ылайыктуу учурду белгилеп алууга болот. Онлайн түрүндө портал чекит, СРС чекиттен кирип, электрондук очередке туруп, өзү очередке туруп койсо болот да. Анан келип, ошол белгиленген убакытта келип, кызматын алып кетсе болот. Бул жерде көрсөтүлгөн кызматтардын саны дагы көбөйтүлөт. Ушул эле имараттын үстүңкү кабатында ишкерлерди тейлөө борбору ачылмакчы. Анда 12 мамлекеттик орган иш алып барат. Бизнес өкүлдөрүнө уруксаат кагаздарын, лицензия алуу, катталуу, отчет тапшыруу жана башка документ иштерин бир жерден бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Ал эми жыл соңуна чейин дагы 11 калкты тейлөө жайын ачуу пландалууда. Жазгүл Сейдахматова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.